ЛТР каналында жаңылықтар маалымат қызматы, студияда мен Қуат Қуанышбек уулу. Саламатсыздарбы? Қазақстандағы президенттік шайлоодо Касым-Жомарт Токаев жалпы шайлоочулардын 70,13%-ын добушун алып жеңүүчү болду. Бул туурасында Коомдук пикир институту жүргүзгөн экзит пол жыйынтыгында айтылды. Сурамжылоо 325 тилкени камтыган Нур Султан, Алматы жана Шымкенттеги 97 облус борборлору, 94 чакан шаар, 134 айыл округтарынан 13.200 респондент камтылган. Коомдук пикир институтунун сурамжылоосунун жыйынтыгы менен Касым-Жомарт Токаев 70,13%, Амиржан Касанов 15-тен ашык, Дания Испаева 5-тен ашуун, Жамбыл Ахметбеков 4%га жакын, Амангелди Тоспихов 1%дан ашуун, Телеутай Рахимбеков 3 жана Садыбек Тугел 0,86% добуш алган. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы 10 күн ичинде добуш берүүнүн расмий жыйынтыгын жарыяламакчы. Президент Сооронбай Жээнбеков Қазақстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, кезексиз шайлоодогу ишенимдүү жеңиши менен жылуу куттуктап, бордош Казакстандын эли үчүн бул маанилүү жана жооптуу тандоо болгонун белгиледи. Сооронбай Жээнбеков жаңы шайланган президенттин ишмердиги Казакстандын мындан аркы туруктуу жана ар тараптуу өнүгүүсүнө өлгө түзөөрүнө ишенимин билдирди. Кыргыз-казак кызматташтыгын кеңейтүү максатында Сооронбай Жээнбеков президент Касым-Жомарт Токаевди Кыргызстанга расмий визит менен келүүгө чакырды. Мамлекет башчылары ошондой эле эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашып, Бишкекте өтө турчу ШКУ саммитинин ишине катышуунун алкагында жолугушуу тууралуу сүйлөшүштү. 2018 жылы мамлекеттик органдарга аудит жүргүзүүнүн жыйынтыгында 2 миллиард 321 миллион сомдук каржылык мыйзам бузуу аныкталды. Анын ичинен 1 миллиард 621 миллион сомдун орду толтурулду. 1 миллиард 405 миллион сом ордуна коюлду. Бул тууралуу Эсеп палатасынын төрагасы Улукбек Марипов дүйшөмбүдө парламенттин бюджет жана финансы комитетинде отчет берип жатып билдирди. Анын айтымында былтыр мамлекеттик бюджетке байланыштуу 2425 мекеменин иши текшерилген. Мамлекеттик бюджеттин резерви менен жоготуусу 13 миллиард 236 миллион сомду түздү. Анын 1 миллиард 791 миллиону кайра кайтарылууга тийиш. Аталган комитет Эсеп палатасынын төрагасы Улукбек Мариповдун 2018 жылдагы иш тууралуу отчетун талкуулап жатат. 2019-2021 жылдарга карата мамлекеттик салык кызматын өнүктүрүү стратегиясы бекитилди. Тиешелүү токтомго премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Анда бир катар артыкчылыктуу багыттар аныкталган. Ишти автоматташтыруу, салык төлөөчүлөр мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен аралыктан байланышты түзүү, көмүскө экономиканы кыскартуунун негизинде ак ниет төлөөчүлөр үчүн атаандаштык чөйрөнү аныктоо, ээпти интеграциялык процесстерди колдоо, салык кызматтын ишмердигин кеңейтүү каралган. Аталган документ процедураларды жеңилдетүү жана салык төлөөчүлөр үчүн бизнес жүргүзүү шарттарын жакшыртууну камтыйт. Бул бюджеттик төлөмдөр боюнча милдеттерин аткарууда убактысын үнөмдөп, материалдык чыгымдардын кыскартууну камсыз кылат. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Петербург эл аралык экономикалык форумдун ачылыш салтанатына жана Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин катышуусундагы пленардык жыйынга катышты. Мындан тышкары Жеңиш Разаков Евразия экономикалык биримдиги келечектин стратегиясы панелдик дискуссиянын спикери болду. Анын жүрүшүндө Евразия экономикалык биримдигинин жана Кытай Эл Республикасынын бажы чек арасынан өткөн эл аралык ташуу товарлары жана унаа каражаттары жөнүндө маалымат алмашуу тууралуу келишимге кол коюлду. Ошондой эле ал инвестициялык кызматташуу, өнүктүрүү жана интеграция деп аталган иш-чарасына катышты. Форумдун алкагында Катардын тышкы иштер министри Мухаммед бен Абдулрахман бен Жасима Аль-Тани менен жолугушту. Тараптар Кыргыз-Катар соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык тармактардагы кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, эки жактуу өкмөттөр аралык комиссиянын иши боюнча маселелерди талкуулашты. Ош шаарында туристтик милиция кызматы иштеп баштайт. Бул тууралуу шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда туристтик взвод ички иштер башкармалыгынын Кайгул көзөмөл кызмат батальонунун карамагына өтөт. Тартип сакчыларынын курамындагы бул жаңы кызмат туристтик милицияда иштөөнү каалагандар тандоонун негизинде кабыл алынат. Ага документтерди кабыл алуу 19 июнга чейин жүргүзүлүп, ийгиликтүү тапшыргандар атайын окутуудан өткөрүлөт. Учурда жалпы 20 офицердик штаттык орун бар, сынакка жогорку билимдүү, чет тилдерди билген жана ички иштер органдарынын катарында кызмат өтөө талаптарына жооп берген жарандар катыша алат.
Мүмкін болушунча чет тилдерин билүү зарылдыгы турат. Негизинен булар Кытай, англис жана түрк тилдери болуп эсептелинет. Бул ишке кабыл алууда биз алардын физикалык мүмкүнчүлүктөрүн жана анын медициналык жактан талаптарга ылайык келеби келбейби ошол жагын карайбыз. Андан сырткары атайын кабыл алып бүтүп ишке кабыл алгандан кийин дагы аларды атайын курстарда окутуп туруп, алардын негизги баягы милиция кызматкерлерине таандык болгон аткаруучу функциялдуу милдеттерин бир сыйра окутуп чыгабыз. Бүгін Таңзаардан Ош шаарындагы энелердин көз жашы айкелине бийлик, коомчулук өкүлдөрү көп болуттуу калк гүл чамбарларды коюп, июнь окуясынан курман болгондордун элесине таазим этишти. Вице-премьер-министр Замир Аскаров 2010 жылы кала тургандарынын башына түшкөн оор күндөрдө чагымчыл күчтөрдүн аракеттери эки элдин ынтымагын буза албастыгын баса белгиледи. Анткени эзелтен эриш аркак өмүр сүрүп келген боордош эки элдин достугу биримдиги кылымдардан бери уланып түбөлүктүүлүгү тастыкталды. Бүгүн тынчтык күндө мамлекеттин өнүгүүсүн, андагы көп болуттуу калкка ынтымак биримдикти каалады. Андан соң бийлик өкүлдөрү кала коомчулугу июнь окуясынан соң түптөлгөн көп кабаттуу үйлөрдө ынтымак биримдикте жашоосун улантып жаткан жабыркаган үй бүлөлөргө барып түлөөгө катышып, алар ар убак мамлекеттин камкордугуна алынаарын билдирди. Биздин кыргыз мамлекети көп улуттуу мамлекет. Ушул көп улуттуулугуна карабай биз бир жакадан баш, бир жерден кол чыгарып, ынтымактуу болуп, бир атанын, бир апанын балдары болуп жашап келебиз да. Ошондуктан ушундай нерселер биздин мамлекетибизде болбосун. Жыл сайын келип ушул Ошто энелердин көз жашы мемориалдык комплексине келип, шейит кеткендерди эстеп, даянсыз жоголгондорду эстеп, алардын ошол элесин арналып, Куран окутулуп, сөздөр, жакшы тилектерди кылабыз. Ошол тилектерди жараткан өзү кабыл кылсын. Бүгүн Бишкекте маданиятка эмгек сиңирген ишмер эл жазуучу, залкар, драматург маркум Мырзабек Тойбаев менен коштошуу аземи өттү. Мырзабек Тойбаев 1935 жылы 25 январда Чүй облусунун Чүй районуна караштуу Талды Булак айылында жарык дүйнөгө келген. Эмгек жолун 1958 жылда радио редактору болуп, Фрунзе телекөрсөтүү студиясында жооптуу редактор болуп иштөөдөн баштаган. Эң биринчи китеби Ак пейил 1963 жылы жарык көргөн, ал Ак Пакта, Жүргүлө достор, ынтымак, замандаштардын образы жана сахна, мезгил, адам, драма, жаңы келин сыяктуу бир катар чыгармалардын автору. Чыгармалар жыйнагынын 7 томдугу жана башка китептери жарык көргөн, ал адамдын жашоо турмушунун, коомдун көптөгөн проблемаларынын оош кыйыштарын көз жаздымында калтырбастан өтө таамай чагылдырган калемгер болгон. Маркум менен коштошуу зыйнаты Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында өттү. Ага залкардын жакындары, өкмөт мүчөлөрү жана окурмандары катышты. Белгилүү драматург, акын жана илимпоз Тойбаев Мырзабек агабыздан айрылып отурабыз. Мырзабек агабызды акыркы сапарга узатып жатып, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан жүргүлөсүнө, агайын туугандарына аза кайгыңыздарды тең бөлүшүп, баарыңыздарга терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Мырзабек Тойбаев кыргыз адабиятында, кыргыз маданиятында өзгөчө исми бар. Ошол жанагы Чыңгыз Торопович Айтматов башында турган чыгармачыл муундун бир жаркын өкүлү катары айтсак болот да. Ал киши жүзгө жакын чыгармаларды жаратты, драматургиялык, поэзиялык чыгармаларды, ошондой эле балдар үчүн чыгармаларды жаратты. Ошону бирге эле кыргыздын илимине, адабиятына чоң салым кошту. Ушул эле күнү кыргыз эл артисти Нуртай Борбеевди акыркы сапарга узатуу зыйнат өттү. Маркум менен коштошуу аземге жакын туугандары, жолдоштору, бийлик өкүлдөрү жана замандаштары сөз сүйлөп эскеришти. Ал өмүрүнүн бардык жылдарын элге, мамлекетке ак кызмат кылууга арнаган. Кыргыз маданияты эмгек сиңирген кызматкер, кыргыз киноиндустриясына чоң салымын кошкон кинорежиссер, кинооператор катарында студенттерге билим берүү, бай тажрыйбасын үйрөтүп келген. Анын үзүрлүү эмгеги жогору бааланып, тарткан фильмдеринин басым бөлүгү эл аралык сыйлыктарга ээ болуп, айрымдары үчүн профессионал оператор катары биринчи орунду алган.
бир катар медальдар менен сыйланган. Ал оператор катары Алай карларында манасчы Мурас Ак Элбирстин тукуму сыяктуу кинотасмаларын тарткан. Бир нече фильмдерде чеберчилик менен ойноп, өзү тарткан бир катар документалдык фильмдердин сценарийинин автору болгон. Анын жаркын элеси кыргыз элинин эсинде маданият тармагына ак кызмат кылган ардактуу улуу катары эсинде калмакчы. Маркумдун сөөгү борбордогу аларча көрүстөнүнө коюлду. Бүгін қырғыз маданияты, қырғыз кино искусствосы, қырғыз дегеле оператор мектеби, же болбоду дегеле қырғыз эли орду толгус чоң жоготуу болду. Режиссер катары жараткан тасмалары, даректүү тасмалары деги койчу. Ошол қырғыз киносунда бизге, жаштарга, андан кийинки муунга бир сыймыктана турган, мактана турган чоң ис калтырып кетти. Бул сааттарга алынган жаңылыктар түрмөгө дал ушундай болду. Биз менен бирге болуңуздар.